Эфирибизди алда кайрылантабыз. Бизде экинчи коногубуз дагы келип калган учуру, аны тааныштыра өтөлү. Ооба, мен азыр тааныштыруудан алдындагы айымдарды экранга жакыныраак чакырууга үндөп кетейин. Анткени эфир аябагандай пайдалуу болот сиздер үчүн айымдар. Андыктан биздин Сон шоу программасына жакыныраак олтуруңуз. Ал ким деп турсаңыз, врач, дерматолог, косметолог жана азыркы учурда пластикалык хирургду дагы аркалап турган Мээрим Давлетова. Саламатсызбы? Кош келипсиз, кандайсыз? Жакшы, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен сизди дагы куттуктайбыз. Сизди негизи баягы Кыргызстандагы эң алдыңкы номер 1 деп айтсак дагы жаңылышпасак керек, мыкты косметолог катары билебиз. Анан дал ушул ишти аркалап калышыңызга эң биринчи эле эмне себеп болду эле? Эң биринчи себеп бул мен өзүмдүн бетиме абдан эле безетки көйгөйү бар эле. Өзүмдүкү 7-класстан башталган. Анан ошол күйөөгө тийип төрөгөнгө кийин деле калып калды. Медакадемияны ошо бүтүп атканда дагы ошол себептен врач-дерматовенеролог болуп окуп бүткөм да. Ошол жерди бүтүп, бул жерден окуп, иштеп дагы ошол врач-ординатор болуп, республиканский кожвен диспансерде да иштеп атканда дагы өзүмдүн көйгөйүмдү чече албаган себептен Израилден барып ошол жерден окуп, билим алып, андан кийин ошол безетки көйгөйүн чечип келдим да ошол жерден. Ошол жерден ыкмасы менен, ошо чөт өлкөнүн ыкмасы менен дарылап атабыз азыр. Эң сонун. Демек, ошол окууну бүткөндөн кийин эле өзүңүздөгү көйгөйлөрдүн аркасында да ушул тармакка келип калгансыз, Өзүңүздүн негизи эле ушул тармакта окугансыз демек. Дермата 8 жыл окудум, медакадемияда 6 жыл, 2 жыл андан тышкары ординатор болуп, ординатураны. Ушул көптөр деген эми стоматолог болобу, инфекционист болобу же башка акушер-гинекологдон өзүн таба албай, андан кийин косметологияга келсе, мен башынан баштап медакадемияны окуганым ошо өзү врач-дерматовенеролог болуп окугам да башынан баштап. Демек, багытыңыз эле ушул тарап экен. Ушул тарап. Менде дайыма бир ой болчу да, косметолог бул чыныгы врачпы же врач эмеспи деген, демек чыныгы врач экен косметолог деп. Азыр болсо көптөр жөн эле косметолог, негизи косметолог эстетист жана врач-дерматолог косметолог деген бар да, ошол дерматокосметолог деген ошол. Косметолог бул кандайдыр бир айлыкпы ушундай курстарды окуп, анан врач эмес, жөн эле косметолог, алар чистка кыла алат, терини бузбастан кылган процедуралар да. Врач болгондон кийин ошолор гана жана лазер, глубокий пилинг, инъекцияларды ошолор эле жасай алат негизи. Министерство здравоохранениянын лицензиясы боюнча. Эң сонун. Азыр болсо мен да ушундай айымдардын бир көйгөйлүү суроосун бергим келип жатат да. Көбүнчө биздин аба ырайыбыз кышында суук болуп кетет, жайында ысык болуп кетет. Анан албетте бул жүзгө дагы таасирин берет да биздин бетибизге. Дал ошол учурда айымдар кандай өзүнө кам көрүү керек? Негизи эле сиз кандай кеңештерди бересиз өзүңүздүн кардарларыңызга? Анан дагы ушул биздин Кыргызстанда ушул кышында, анан жайында кандай көйгөй менен көбүнчө кайрылат, анан чечүү жолу. Азыр эми кышкы мезгил, кышкын айтайын, кышында чындыгында биз тоо аймакта жашагандыктан биздин аба ырайыбыз резко континентальный деп коет да, өтө суук, анан ошол абабыз дагы кургак болгондуктан кургап, тери түлөп, майда бырыштар басып, купероз болуп, ушундай көйгөй болуп кетет да. Ошол үчүн кышкы атайын кремдер бар. Майлуураак болгон кремдер бар, зимний кремдер деген, нежность, орхидея деген ошондой кремдер менен колдонсо жакшы да. Өтө банядан чаагы алып эле муздакка чыкпаш керек. Анан увлажняющий кремди сүйкөп туруп эшикке чыкса, увлажняющий кремдин ичинде суу көбүрөөк, ошол купероз оорусу көбүрөөк болуп өрчүп кетиши мүмкүн да. Ошол анан көптөрдүн да суроосу азыркы убакта ошо тоналканы сүйкөгөндөн кийин бырыш болуп калып атат деген ошол суроо да. Макияждын астынан кандай ошону чечсек болот деп. Макияж кылардын астында жана силиконовый деген кремдер бар, ошону колдонсо бырыштар азыраак билинет, же майлуураак кремди көбүрөөк кылып, анан пудраны азыраак басса, ошондо бырыштар азыраак көрүнүп калат. Ошол кышкы мезгилде ушул, анан жайкы мезгилден келген эң чоң көйгөйлөр бул каратак көйгөйү. Ошол каратакты алдын ала алса жакшы, бул сапаттуу болгон SPF кремдер. Ошол өзүм айтып кеткенде эле Корея, Израиль өлкөлөрүнөн окуп келдим. Ал жердин кремдери абдан сонун, бирок алар ушул
океандын жанында жайгашкандыктан алардын абасы өтө нымдуу да, биздики кургак, бизде тоолуу аймак, алар деген ошол на уровне моря жашайт да, өтө эле жапыз жерде жайгашкан. Алардын креми бизге анча жакшы дал келбейт экен. Алардын крем менен деле иштеп көрдүк. Ал жерде жеткен жыйынтыкты бияктан жете алган жокмун. Ошон үчүн бизде тоолуу аймак болгондуктан Италиядан келген ошол резко континентальный климатка ылайык болгон косметикалар көбүрөөк жакшы экен да. Ошону айтып кетким келди. Кыргыз өлкөсүнө Израиль, Кореяныкы анча жакшы дал келбейт экен косметикалары. Демек, Кореяныкы жакшы деген менен биздин жүзүбүзгө туура да келбей калат экен да. Абабызга анча жакшы дал келбей калат экен да. Анткени ошол көптөрдү көрдүм, азыр бизге да келгенде көбүнчө аллергия да берип атат, анан сапатсыз, ошо Кытай менен да аралашып кеткен болуп атат да. Негизи бетибизге деле кремдер бул биз ичип аткан дарыдай да, анткени биздин терибиз дагы бул өзүнчө орган. Анан бул туура эмес кремдерди сүйкөп, кээ бирөөнүн бети өзүнүкү эле жакшы болуп, анан туура эмес кремдерди сүйкөп атып, базардан эле алып, базардан билими жок эле жанакы врач-дерматолог эмес сатуучу берип, анан бузуп алгандар өтө көп да. Ошондуктан эгер сиздин териңиз жакшы болсо, өтө көп кремдер менен деле колдонбогонго мен кеңеш берет элем да. Өтө көп тоналканы койбой, тоналканы койсоңор сөзсүз түрдө туура аны жууп тазалап алып койгонго. Ошол көп косметикадан жабыркап калган. Анан жанакындай щеткаларды азыр өтө көп колдонуп атат. Щеткалар такыр эле болбойт, анткени анын ичинде бактерия көбөйүп кетет. Андан аллергия, демодекоз, воспалениялар, ошол ириңдеп кеткендер өтө көп да. Ошондуктан кадимки эле колуңуз менен териңизге ылайыктуу болгон кремдерди ошо врач-дерматологдор тандап берсе жакшы да. Жакшы. Азыр бизде да ушул мээрим айымдан дарыланып, беттин жүзүнө кам көрүп, анан ага чейин кандай болчу, андан кийин кандай болду, ошонун жыйынтыктары бар. Ошону биргеликте чогуу көрөлү, анан элдин дагы баягы айтылган комментарийлери дагы бар экен. Келиңиздер, анда эмесе экранга көңүл буралы. Бул болсо ошо купероз кышкы мезгилде өтө көп болгон байланыштуу, ошол эшикке да чыга албайт, бөлмөгө кирсе беттери кызарып кыйналат да. Ошону лазер менен бир эле процедурадан ушундай жыйынтыкка жетсең болот. Кызыл кан тамырларды лазер менен алсаң болот да. Бул демек бир эле процедурадан жыйынтык, бир эле процедурадан витаминдерди алган, бирок лазер менен бир жолу күйгүзгөндөн кийин ушундай жыйынтык болду. Негизи канча убакыт процедура кылса толук кандуу арылат? Купероз менен эми төрөлөт, аны менен куперозду толук түрдө кетирип салганга мүмкүнчүлүк жок да, бирок кыйла азайтсаң болот. Андан ары үй шартындагы кремдер менен улантып, ошону жакшы кылып кармап кетсең болот да. Ошо бир процедурадан кийин ушундай жыйынтык болду эжекенеке. Сонун кийинки бул көбүнчө тоолуу аймактарда ушундай айымдар келсе керек, э? Бул болсо экзема, колдогу экзема, ошол баардык үй кожокейлердин баардыгы болбосо да көбүнчөсүнүкү ошо мыло моющий менен контакт болгондон кийин ушундай экзема болуп кетет. Муну да биздин клиникадан мен өзүмдүн колум ошол пластикалык операция жасап баштагандан кийин перчатка кийип, перчаткадан аллергиям бар экен да. Ошондон башталып, анан Европадан барганда ошол бир уколду өзүмө сайып көрүп, өзүмдүн экземам азайгандан кийин ушуну Кыргызстанга алып келдик да. Бул после процедурасы. 3 процедурадан кийин ушундай жыйынтык болду. Колдогу экзема. Кийинки сүрөткө төлө. Бул болсо эң эле оор болгон ошол конгломератный угри, ошол вульгарный угри болуп кетти эле. 4 ай дегенде абдан жакшы жыйынтыкка жеттик. Ушул баланы өзүн сүйлөгөн дагы бар эле. 4 айда ушундай жыйынтыкка жеттик. Тилекке каршы бул балага айтып кетем, ушу үй шартында синафан, өз алдынча колдоно бергендер бар да, бул гормоналдуу майздарды такыр колдонбош керек. Синафан, адвантан, акридерм деген майздарды бир гана врачтын көзөмөлү менен колдонуш керек да. Кичинекей балдарга да шапсат. Ошондон жабыркап, оорусу өрчүп кеткен да. Туура эмес дарылангандан дагы, мен колдонгондон дагы да, ошондуктан келсе, туура дарыланса абдан жакшы жыйынтыкка бирге жетсек болот да. Бир гана ошол безетки көйгөй менен ата-энелерге айтып кетким келет, баланы жалгыз таштабаса деп. Анткени мен буну өзүм өткөм да. Университетке барганда кыздар баары бири-бири менен өшөт, а сен бетиң ириң болуп турса, безетки болуп турса, сенден жиркенет кадимкидей элечи, мындай алыстап турат да, өзүңдү бир четте калып калгандай болуп, жаман болуп сезесиң да. Муну ата-эне билбейт, ой өтүп кетет. Менин деле апам
күйөөгө тийсең өтүп кетет деп койгон. Анан күйөөгө тийдим, өткөн жок, төрөгөндө өтүп кетет деди. Төрөгөндө да өткөн жок. Андан кийин андан ары Кыргызстандан айык алгандын жолун көрбөстөн анан Израилден баргамда ушундай көйгөйлөрдү. Демек дарылаш керек экен буну. Сөзсүз түрдө баланы жалгыз калтырбаш керек да, өтүп кетет дебичи. Анткени так калат, уялчак да болуп калат. Бала бизге келет, жана капюшон кийип алып келишет да, балдар уялганнанчы кыздар, балдарымда жүзүн, бирок кимдин бетинде угри жок болсо аны түшүнбөйт. Угриси бар эле адам түшүнөт да анычы. Кийинкисине Ушул бала да келди эле, ушундай сонун болгон жыйынтык болду. Бул бала уктай албай келген, оозун ача албай келди эле. Анан жакшы жыйынтыкка бирге жеттик. Жыргап, сонун болуп, күлүп, жайнап, мамасы менен өтө кубанды. Ушундай оорулошуп кетет да. Бул бала деле эртең менен эрте ойгонгондо бир күн чыккан жок. Бирден угри чыгып, анан кыйналды. Көйүп кеткенден кийин айыктырыш дагы оор, анан көбүрөөк да убакыт кетет да. А жаңы чыгып келатканда балкимдир жакшы жөн эле бир эле крем менен ошону сактап койсоң болот. Ошон үчүн ата-энелерге айтарым, жаңы угриси чыгып баштаганда ошо лечение дарылаганга келип койсо же консультацияга келсе, анан жеңилирээк болот да. Ушул көбөйүп кетүүсүнүн себеби эмнеге? Себеби карабай койгондон өзү өтүп кетет деген, тийбе деп коет да. Байкуш бала тийбейт. Инфекция кетет, э? Инфекция деле кирген эмес, бул бала тоналка сүйкөнбөйт, бетин сыккан эмес. Бул ошо өтүп кетет деп эле жүрө берип анан өрчүп кеткен да. Канча убакытка жеттиңиздер ушул результатка, ушул жыйынтыкка? 2 айда жакшы болду бул баланыкы. 2 айда ушундай жыйынтыкка жетишти эле. Бул сонун көрсөткүч. Кийинкисине өтөлү. 4 жылдык. Бул болсо ушул беттеги аллергиясы. Аллергияны ошол көп убакытта дарыладык. Бул эженке 1,5 жылдан ашыгыраак кетип калды го, апаны дарылаган. Кыйналдык чындыгында апа менен кошо, анткени бул апа дагы ар кандай табыптардан дагы майздарды сүйкөнө берет да. Ал майздын ичинде составында ошол эле кээ бирде гормоналдуу майздар болуп калат да. Анан ошону айыктырыш өтө оор болду. Бул эжени жакшы билем, но сабырдуу болгон эже эле. Жакшы болду деп атып эле жакшы болуп кетти. Дарылап атып. Анда кийинки бизде бул акыркы сүрөт болду. Кийинки сизге келген баягы өзүңүздүн кардарларыңыздын пикирлери, ой пикирлери жазылган топтолгон экен. Келиңиздер, кайра көрөлү. Үнүңүздү чыгарып окуп койдук ошо кестеш. Биз окуп коелу. Давлетова Мээрим чет мамлекеттерден алган билимиңдин негизинде ушундай бийик деңгээлге жеттиң. Кандай процедура болбосун баардыгын кылдаттык менен кыласың. Элиң сенин эмгегиңди баалайт. Москвадан бери сага келип жатышат, ишиңе ийгилик дейт. Рахмат. Эң сонун Бактыгүл айым жазыптыр. Менин куперозум аябай сонун болуп кетти. Мээрим Давлетовага мен аябай чоң ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат, ишиңерге ийгилик, ден соолугуңар чың болсун. Жалаң жакшы, өзүнүн ооба. Дагы бар экенбизде, мыкты жыйынтык дейт. Терең пилинг, мощный угриден алган такты өлө кетирет дейт. Бул сиздин ошол катталуучуларыңызга берген кеңештин бир кремдин эмеси окшойт, э? Терең пилингдер азыркы убакта жасалып атат, ошо терең пилингдер. Бүгүн барып уход кылып кеттим. Кыздары дагы сонун кабыл алышты. Кыйын врач, барыңыздар. Обязательно дейт. Сөзсүз түрдө барыңыздар дейт. Кийинкиси болсо дагы окуганга даярбыз. Чынында мыкты результат болуптур. Мээрим эже, сизге ийгиликтерди каалаймын дейт. Рахмат, чоң рахмат. Абдан сонун сөздөр экен. Чындыгында баягы сонун ишти жасап, анан жыйынтыгын ушинтип көрүп отургандагы чындыгында сонун. Анан сизди баягы өзүбүздүн кыргыз маданият өкүлдөрүнөн дагы көп кардарларыңыз бар. Алар менен дагы иштешүү жолу негизи эле. Анан сизди мыкты болгонуңуз үчүн башта керек деп ойлойбуз. Ошондой болуп калды го, тандап келишти. Анан башында абдан көп иштешет элек, анан бирок өтө көптөр тилекке каршы ушул шоу бизнеске аралашканымда жакшы болду, но мунун дагы бир минусу да болуп калды деп айтсам болот да, өтө көп хейт да болду. Эмнеге анткени мурда мындай көп киши өтө көрбөй, анан азыраак көрүп, өзүбүздүн бир кичинекей өлкөбүздө болуп эле пациенттер менен эле алышып жүрчүмүн да, анан көп киши келди, анан көп кишилердин оюнда бир жылдык, 2 жылдык көйгөйү бир келип эле консультациядан же кетип калат, же бир жөн эле чистка кылса кетип калат деп ойлойт экен да. Анан мен ар дайым айтам да, териде эле бул ошо орган, жылдап ооруп атса, тамагыңыз же бооруңуз же ашказаныңыз келип бир дары ичсеңиз эле айып кетпейсиз да.
курс менен өтүшүңүз керек дегенди кээ бирөө түшүнүү менен кабыл алат экен, а кээ бирөө жок бияка кечке мындай экен, анан тигиндей экен деп мындай курс менен келиш керек экен, анан жок дегендер да болду да. Анан ошондо биринчи ошол нерсеге мен врач катары мен шоу-бизнестер кийин мындай мага айтты да, бунда боло берет, кээ бирөөнү жагасың, кээ бирөөнү жакпайсың. Мен үчүн бул биринчи өзгөчө айтылгандар катуу тийип атты да. Өзүм дагы орус мектепте окуп, анан баарын тең жүрөгүмө жакын ала бергем да. Андан кийин уже түшүндүм, азыр консультациядан эле көрүп, эгер кишинин ожиданиясы мени бир снегурочкабы же бир волшебница көрүп аткан болсо, сыйкырчы көрүп аткан болсо, жок мен сизге жардам бере албайм деп эле кетирем да. Мен түшүндүрүп берем, сиз ушунча келишиңиз керек, мындай курс болот, мынча жолу келесиз, мындай процедураларды өтөсүз деп. Анан түшүнсө алабыз, түшүнбөй ойлонуп көрөйүн же мен бирөөнү өтүп көрөйүн, анан көрөбүз дегенде жок, ойлонуп көрүңүз деп айтам да. Анткени ал дагы өтө көп нерсени күтүп алып, анан мага да мен да жаман көрүнбөгөндөй болуп калдык да. Ооба, негизи эле азыркы учурда Кыргызстанда негизи косметология деген термин мурда анча жайылган эмес болчу. Анан акыркы учурларда табигый сулуулукка көбүрөөк басым жасалып, айымдар арасында ушундай бир деңгээлге жете алдык деп мен өзүмчө ойлой алам да. Сиздин оюңуз кандай? Мурдагы 10 жыл мурдагы Кыргызстанда да ушул тармак кандай эле, анан азыркы учурда айырмасы кандай болду? Айырмасы өтө эле көп, сиз айткандай туура, бирок мурда эмнегедир коркуу сезим көбүрөөк болсо, азыркы убакта жаштар өзгөчө ошол опыты жок кыздар, жаш кыздар көп процедураларды кылып, бетти бузуп алгандар өтө көп болуп атат да. Ошол эле Кытай өлкөсүнөн келген препараттар менен эриндерди чоңойтуп, мен бүгүн чыгарым келген жок, жаңы жылдын астында элдин жүрөгүн ооз такыр эле жок болуп калган, ириңдеп кеткендер өтө көп. Беттерди жана холодный, горячий плазма деп коет, аны бир дагы врач-дерматолог кылбайт, анткени бул беттин паяльниги да, бетти ушул ысык ийне менен эле күйгүзүп чыгат кадимкидейчи, жана койдун башын күйгүзгөндө эле аялдардын анан брышың кетип калат деп, до после сүрөттү карап атканда дагы фотошоппу же фотошоп эмеспи деп караш керек да. Фотошоп менен эле кылып коет, эл ишенип барып, анан бет күйгөндөн кийин бүттү, сен аны өмүр бою кетире албайсың. Миллион сомуң кетсе да 100% кетпейт да. Ошон үчүн билимсиз болгон ак халаткер эле мен врачмын дегендер дагы ошол 10 жылдын ичинде өтө көп, козугарында көп болду да. Бирок Кудайыма шүгүр, азыр ошол Министерство здравоохранения дагы рейдтерге чыгып, ошондой жерлерди жаап атат да. Бирок ал жер жапканда 4-7 миң сом эле штраф экен, бирок эртеси күнү кайра эле ачылып иштеп атышат да андай жерлерчи. Ошондуктан азыр айтылып атат, бул уголовный ответственность алып барылат деп. Анткени чындыгында айымдар бетин күйгүзүп алгандан кийин кайра эми акчасын алса да кайра бетин ала албайт да. Биздин эки башыбыз жок, бир эле бетибиз бар дегенде. Ошондуктан терең ойлонуш керек. Врач, дерматологдор закон астында жоопкерчиликти бар, медициналык билими жок адам жасаса, алар акча эле төлөп коет, силердин жоопкерчилик албайт. Анткени ошон үчүн ар бир адам өзү косметологко барарнасында чындыгында диплом барбы десе, ооба дебей, кайсы жерди бүттүң элең, медакадемиябы, биз Кыргызстанда медакадемия, анан Славянский эле университет бар да, чоң мамлекеттикчи. Кайсы жерди бүттүң эле деп сурасаң эле дароо эле айтат да, билет. Жакшы. Өзүбүз жогоруда да айтып кеттик, безетки маселеси боюнча беттеги. Анан бул маселе менен көбүнчө өспүрүмдөр жабыркайт. Бунун себеби эмнеде болду экен? Анан кандай кеңеш бересиз безетки менен жабыркагандарга? Алыста, айылда жашагандар балким косметологко келгенге шарты жок болсо, кандай жол менен айыкса болот? Ошол мага биринчи Бишкекте эле иштечүмүн, анан ошол каттар өтө көп келет да. Мен Инстаграмда аябай тыгыз байланышам, анан мен бүт Кыргызстанды айланып чыктым. Бардык эми чоң Ошко, Жалал Абад, бир гана Баткенге бара элекмин, жаңы төрөдүм, ошо балам чоңойсо барам, Нарын, Талас бардык жерге бардым да. Атайын барып, ошол консультация өтүп, адамдын бетин көрмөйүнчө сен туура консультация бере албайсың да. Мындай көз ачыктар эле мындай сүрөттү карап эле мындай айта албаса, врач катары көрүшүң керек. Ошол эле безетки оорулардын көптөгөн түрлөрү бар да, кайсы түрү. Бирок башынан айтып кеткендей, ошол өтө майлуу болгон, кээ бирөөнүн бетине угрич чыгып атса,
детский кремдер сүйкөп салат да, өзүнүн бетине май агып атса дагы майлуу, ошолорду сүйкөбөсө, ошол аптекадан майздарды алып сүйкөбөсө, синафлан, адвантан, акридерм, тридокс, мамитокс, ушундай гормоналдуу майзды бир гана врачтар жазыш керек, бирок безетке оорусунда андайларды колдонбош керек да, ошондой гормоналдуу майздар, китайский деген майздар бар, ошолорду колдонбош керек. Экинчи, сүт ичпеш керек да, ошо сүт ирип, ич агарың карта ирип, анан ошондо брожение болуп бетке да чыгат экен. Сүт, лактозаны такыр ичпесин, бирок айран ичсе болот. Кадимки биздин айрандары, сууну көбүрөөк ичиш керек жаш балдар. Анан чипсы, кириешки, жанакындай газированный таттуу ичимдиктерди такыр ичпеш керек. Калган баарын жеш керек да. Өзгөчө эркек балдарды кээде карасаң, аябай диетага отургузат да. Эркек баланын бул өзү эт көп жеш керек, тамак жей бериш керек. Ачуу таттууну деле жесе болот, майлууну жесе болот, бирок үнө мындай өз порциясы менен, чеги менен да, өтө эле диетага отуруп салып, кээде келет такыр арык, мындай өтө арык, иммунитетин төмөндөп кеткендер болот да. Ошон үчүн тамак сөзсүз түрдө өзүбүздүн эле тамактарыбызды жесек болот да. Жана шорпобуз өзүбүздүн 5 бармакты жесе болот. Өтө майлуу эмес, мындай кылыпчы. Анан бетти таза кармап, жууп, консультация менен деле ошол Instagram аркылуу да консультация кылып, кремдерди да алса болот, ошол бетине ылайыктуу кылып. Эң сонун биз билебиз, сиздин окуучуларыңыз дагы бар, дал ошол кыздарыңыз дагы кабыл алып турат кардарларды. Анан суроо мындай болсун, негизи эле каражат жагы кандай болот? Анан сизди өзүңүздүн карооңузга качан келе алышат кардарлар? Качан кабыл аласыз? Күндө сайын иштейм. Ушул азыркы кышкы пилингтердин убактысы болуп аткандагы дем алыш күндөрү да иштеп баштадык. Эртең мененки саатты клиника 10дон баштап кечки саат 9га чейин иштейт. Иштеген айымдарга ыңгайлуу болсун дедик. Мен болсо өзүм ошол жаңы төрөгөн кызым болгондуктан саат 1-2лерде келип атам. 1-2ден баштап ошо кечки саат 9га чейин жумуштамын. Күндө сайын. Анан процедураларды болсо, жеңил процедураларды биздин врач-косметолог, косметолог, эстетичтер да бар да. Алардын баары тең менин мен карап иштетем да. Ошо биздин лицензиянын астында мен алардын ишине юридикалык жактан да жоопкерчиликтимин да, жөн эле аларга берип койбостон. Эч кандай көптөр эми хейтерлерди айтат экен, эми башка да косметологдор болот экен. Ошол эле сапатсыз болгон базардан саткан косметикаларды айтсаң, мени жаман көрөт да, бирок ал косметиканы мен жамандап айткан эмес, адамдардын бетин бузулбасын деп айтсам, алар өзлөрүн алып жаман көрүп алар жашашат экен. Ой, мындай тиңдей депчи. Жок, бизде профессионалдар иштейт, ошолор менен терең процедуралардын баарын тең, пилингтер болобу, лазерлер болобу, уколдордун кээ бир түрлөрүн бир гана өзүм жасайм азыркыга чейин. Анткени билбейм, мен бул косметология айтып кеттим го, өзүмдүн баламдай да, анткени өзүм жабыркагам бул оорулар менен. Анан бирөөгө жөн эле түртүп берип кое албайм да. Жакшы, биз жогоруда мына ушундай көйгөйлөр бар, мынтип арылабыз, мынанча күндө ушундай жыйынтыкка келип жатабыз дедик. Анан баары эле каражат жагындагы камсанып атса керек. Чистка, бизде деген ошол чистка, массаж, кол менен жасалган нерсенин баарын бекер кылып койгонбуз да. Например, уход процедурасы, жеңил пилингтерге эле 2,5 миң сом төлөйт. Ошонун ичине массажы, чисткасы, 3 түрлүү чистка, ультразвуковой, вакуумный, механический, колго сон болгон парафин, баары тең ошол бекер кирет да. Ошол 2,5 миң сомдун ичинечи сиз бир гана ошол Италиядан келген жакшы сапаттуу пилинг эле төлөйсүз, калган баары бекер болот. Бир келип консультация 600 сом, процедура өтсө, процедурадан кемитилет, бекер болот да консультацияда. Сонун чындыгында эле ар бир көрүүчүбүзгө, айымдарбы, мырзаларбы эч айырмасы жок. Жүзүңүзгө чындыгында кам көрүш керек. Ал үчүн сиздерге Мерим Давлетова айым жардам берет. Келиңиз, анда сизге эркин микрофон суналы, элибизге келе жаткан жаңы жыл менен куттуктап, анан өзүңүз каалоочулар, кардарлар болсо кайсыл жакка барыш керек экенин дагы айтып өтсөңүз болот. Чоң рахмат ушундай бизди телекөрүүчүлөр менен байланыштыргандарыңыздарга, ошо баардык кыргыз элин баарын тең жаңы жылыңыздар менен, жаңы жыл майрамыңыздар менен куттуктап кетким келет. Анан ушу жаңы жылды сарасеп салган убакытта, ошол эски жылы эмне кылдык, жаңы жылы эмнеге жетпей калдык деген. Ошондуктан ар бириңиздерге, ар бир үй бүлөдө жакшылык болсун, ошо сулуулук болсун, жан дүйнөңүз сулуу болсо, жүзүңүз да сулуу болот.
бардык жакшылыктарды каалайбыз. Биздин клиникабыз Московский 191-де. Келиңиздер, бардыңарды күтөбүз. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү эфир аябагандай пайдалуу болду десем болот. Андыктан Сонун шоу программасында дал ушундай сизге гана пайдалуу, сиздин маанайыңызды көтөрө турчу эфирлерди тартуулайбыз. Сонун шоу программасы менен бирге болуңуздар дейбиз. Ооба, кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар, кызматыңыздарда Айганыч жана Алиман болдук. Ушул менен жума күнү көрүшкөнчө аман болуңуздар. Көрүшкөнчө.